Assalamu алейкум. Иман Нур Кадырбеков. Урматтуу төрага, мен өткөндө Сахарова маселесин көтөргөн болчумун. Ал жакта биздин мекендештерибизди мажбурлап медициналык кароодон өткөзүп жатат. 152 миңдей адам текшерүүдөн өтүптүр, 2 миңдейине шек саналыптыр. Анын 1,5 миңдейинден тастыкталыптыр, жанагындай венерикалык ооруларчы. Анан протоколдук поручение берди эле, элчилик иштетип келе, тышкы иштер министрлигине иштетип келе, президенттин өкүлчүсүнө чоң рахмат. Оперативдик тапшырма берипсиздер. Ал жакта иштеп атыптыр. Бирок эки жак кайрылыптыр да, биздин элчилик Россиянын генералдык прокуратурасына кайрылыптыр, бул бир. Экинчиден, саламаттыкты сактоо тармагындагы мыйзам бузууларды караган Росздравнадзор деген бар экен, ошол жака кайрылыптыр. Росздравнадзор а дегенде жакшы айттыңар, биз буга чара көрөбүз деп аткан экен. Эми кайра Сахарова туура эле экен, аргасы чара болуп атыптыр, медициналык кароодон өткөзүш керек, башка жолу жок деп ошолордун сөзүн сүйлөп калыптыр да. Эми карга карганын көзүн чукубайт. Анан биздин элчиликтин өкүлдөрү сүйлөсө, дагы бир маселени айтып атыптыр. Ишенбесеңер, анда Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлигинин өкүлдөрү жөнөткүлө, врачтар жөнөткүлө деп. Мына ушул сиздерге протокол тапшырма. Саламаттык сактоо министрлиги менен сүйлөшүңүздөр. Ал жактын тиешелүү структуралар менен сүйлөшсүн, биздин адистер барып кошо текшерисинчи, болбосо ошончо адамдан кантип эле ушунчасы ооруп калсын. Айттым го, 60 жаштагы апалардан бери чыгып атыптыр. Ошо жерде бирине бир талак берип кетип атыптыр, мен сенден күткөн жок элем акмак деп. Үй бүлөлөр бузулуп атыптыр да. Эми адамдар биринин жүнүн бири жейт, эми 10 миң деген адамдар кезекте туруп атат. А тигил жакка барып, бир жерде гана дарыланат экен, ошол жердеги кезекти дагы айтпай эле коеюн. Жумуштан уруксат сурап, пробкалардан өтүп дегендей. Ушу маселе. Анан Россиянын Государственный Думасынын депутаттары менен жолугуштук, бул маселени да көтөрдүк. Экинчиси, мына регистрация маселесин көтөрсөк, жакшы кабарды айтып атышат. Чет өлкөлүк жарандарды каттоодон өткөзгөндү жөнөкөйлөштүрүү боюнча мыйзамга өзгөртүү киргизип атыптыр 20-22 беренеге. Ошол мыйзам өтүп кала турган болсо, Кудай буйруса, биздин жарандар личный кабинет менен компьютер аркылуу, интернет аркылуу гана өздөрү турган жери тууралуу маалымат бере алат экен миграциялык кызматтарга. Азыркыдай кезекке туруп кыйналбастанчы. Сурандык, ошону бир эртелетип берсеңиздер деп. Январда экинчи окуусу болот деди комитеттин деңгээлинде. Анан урматтуу төрага, балким сиздин атыңыздан да кат жолдоп койсок аябай жакшы болот. Биз ал жакка барып жеке мамилелерди куруп келдик, фракциянын өкүлдөрү менен жолугушуп келдик. Калашников мырза менен жолуктук. Сиздерге чоң саламдары бар. Анан колдон келген жардамдын баардыгын кылабыз, сиздетип беренге аракет кылабыз деди. Чоң рахмат. Рахмат.